урматтуу мусулман агайын туугандар, бүгүнгү жума күнүңүздөр маарек болсун. Жараткан Алла Таала мына ушул күндүн себебинен биздин журтубузга берекет, хидаят жана ыйман нурун төгүп турсун. Алымдарыбыз айтат, мусулман менен капырдын жашоосунун айырмасы бар. Айырма эмнеде десе, мусулман адал арамды ажыратып жашайт, капыр болсо пайда зыянды гана ажыратып жашайт дейт. Нече айтканда, капыр адам ага пайда келе жатса болду. Ал арамдан келе атабы, адалдан келе атабы, айырмасы жок ага. А бирок мусулман эгер ага келе жаткан пайда арамдан болсо, андан тыйылыш керек. Ошон үчүн биз мусулмандарга адал арамды ажыратып жашообуз абадай зарыл. Биздин ибадатыбыз, биздин дуаларыбыздын кабыл болуусунун шарты мына ушунда турат. Миң такыбалык кылбайлы, миң чекебиз жыртылып кеткиче сажда кылып намаз окубайлы, жыл бою орозу кармабайлы, бир канча жолу ажылыкты өтөбөйлү, эгер биз алкымыбыз таза болбосо, арамдан сактанбасак, бардыгы жокко чыгып калыш коркунучу бар. Имам Байхақи Шуабул Иман деген bir китебинде келтирет, ал bir hadis келтирет. Ал хадисте Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh rivayet kılgan. An Abi Bakr radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد عذي بالحرام. Пайгамбарыбыз мындай деп айткан дейт. Арам менен азыктанган дене бейишке кирбейт dedi. Арам менен азыктанган дене бейишке кирбейт. Демек, адамдын адал арамды ажыратпай, бизче копол кылып айтканда арамкор болуп жашоосу бул коомго да терс таасирин тийгизет. Өзүнүн эле эмес. Ошол өзүнүн эле кесепети тийсе мейли дейсин, анын коомго да залакасы тиет. Бүгүнкү темабыз мына ушундай арам нерселерден, же болбосо кабира күнөө деп айтылат, чоң күнөөлөрдөн деп эсептелинген паракордук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз Кудай берген акылыбыз менен карап көрүп билебиз, коомдун өсүгүп өнүгүүсүнө олуттуу зыян келтирген факторлордун бири бүгүнкү күндө паракордук болуп атат. Бул адамдар пара менен ишин бүтүрүүгө кандай десек бир, пара менен ишин бүтүрүү адатий түскө айланып баратат да. Адамдарга адалдай сезилип баратат. Бул ислам үммөтүнүн өтө коркунучтуу абалы да. Арамды адал деп билип калуу билсеңиздер. Акыйда сабагын, акыйда маселесинде айтылат. Кудай Таала арам деп өкүм чыгарган, Кудай Таала арам кылган нерсени адал деп бирүү имандан чыгарат кишини. Эң коркунучтуусу ушул болуп атат. Азыр кайсыл гана тармакты карабаңыз. Кайсыл гана тармакты карабаңыз, паракордук ушундай өсүп өнүккөндөй да. Анан ошол системада, кайсы системада иштеп аткан тарап болбосун, ошондо иштеп аткандардын бардыгы, жана калса жөнөкөй кызматкерлери, жөнөкөй бир кароолчусу дейбизби, жанагындай шыпырып тазалоочусу дейбизби, бардыгы ошол сезимди алып келип атат. Неге? Өзүнүн системасындагы паракордукту көрүп, жетекчилерибиз пара алып же пара берип атат го, мен кылсам эмне болмок деп атат. Демек, көбүрөөк пара алуу жетекчилерге таандык болгон бир
ildet desek bolot. Jetekçi bolup işlegen adamlar göörök para alуу menen jana aytkanday özüne ele zalakası тийбей al коомду да булгап атат. Özünün tömönkü taraptarga oşon nerseni adal сыяктуу, adal сыңары кылып көрсөтүп коюп атат. Коркунучтуу болгону ушул жерде. Şariatta bu nerse haram ekendigi aydan açık. Kur'an'da Bakara suresinin 188. ayatında Allah Teala mınday dep aytadigan. Estağfirullah. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sadakallahu azim. Bir-biriňerden mal mülküňerdi urdu, tono, aldamçılık, parakorduk, sütkorduk, jolosam kumar oyundary siýakty, har kanday mına uşunday batyl jollar menen bir-biriňerden mal mülküňerdi jebegile. Başka biröwlerdiň mülkünen bir bölügün bilip turup ele, atayın kara niyetli, karızgöylük menen biliktegilerge para sunuştabagla. Biröwnün bir mal mülkünen eýe bolup olayyn, alyp olayyn, gözüme bir payda bolsun dep biliktegilerge, jetekçilerge para sunuştabagla. Bul Hudaýdyň sözü. Uşul para jönünde Kur'an ayatında gelir şuntip. Sünnetke toktolup oturgan bolsak, Peygamberimizdin hadislerinde de bul jönünde tolturan nahiler, tıyular gelgen. Biz kebirlerine toktolup keteli. An Amr ibn al-As قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيه الزنا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد. İmam Ahmad rahimahullah Amr ibn As degen bir sahabadan rivayet kılgan hadiste oşol Amr ibn As radiyallahu anh aytat, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din mınday dep aytıp jatkanyn ukdum. Kaysıl jerde zina geň taragan bolsa, al jerde açarçılık bolat. Kaatçılık bolat. Al eme kaysıl jerde parakorduk taragan bolsa, al jerde korkunuç küçöýet. Korkunuç türde boluşu mümkün. Tilsiz joğlar bolup atat. Su kaptoo, ot kaptoo siyaktуу biz bilip bilbegen bir Hudaýdyn baleleri boluş ihtimaly var. Demek Kur'anda bolsun, hadiste bolsun, icma menen bolsun parany şariatymyzda tyýuu salgan. Gebir uçurlarda para vergenge bolot dep aytylat. İmam Kazıhan'dın fatavasında keltirilet eken. Egerde sizdin canınızga, malınızga zulüm bolusu aydan açık görünüp tursa, eger para berbeseňiz, anık sizdin canınızga je malınızga ziyan jetүүsüz zulüm bolusu aydan açık bolup tursa, canınızды jana malınızды saktaş üçün para berseňiz bolat, birok alууçu tarapka aram oşodan. Algan adam künökör bolat. Belgi adam muztar bolup, argasızlıktan oşol işke barıp atat. Hazreti Ali radıyallahu anhu mınday dep aytkan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem para berүүçünü da, para alууçunu da
Ошол para берүүчү менен para алуучунун ортосунда шуркап жүрүп, экөөнүн жолуктуруп ишин бүтүргөндү да пайгамбарыбыз лаанат кылган, каргыш айткан дейт. Кээде ушундай да болот. Para берүүчү менен para алуучуну жолуктуруп, ортомчу болуп, бирөөдөн алып, экинчисине берип жүргөндөр бар, шыйпаңдап. Алар ойлойт, мен берип атканым жок, мен алып атканым жок деп ойлошу мүмкүн. Бирок алар да ошол алган адам канчалык күнөөлүү болсо, берген адам канчалык күнөөлүү болсо, эч бир айырмасы жок, бирдей күнөөкөр боло берет. Кайсы бир кызматка para берүү менен барып олтурган болсо, мансап болсун, өрөк мансапка умтулганда адамдар адатта para берет. Ошол кызматка дайындоочу тарапка. Ошол кызматка келип отурганы да арам, андан алган айлыгы да арам, акырына чейин. Акырына чейин ошондой. Китептерде казы деп келет. Көбүрөөк ушул казы жөнүндө эмелер айтылган, ушул para берүүлөрдө. Казы десе бүгүндө мындай областтын же райондун казыларын түшүп алынат. Ал учурдагы казылар азыркы соттордун ордунда болгон. Азыр муфтият тарабында казыларда мынанча да укук жок бир нерсени чечип бергени. Маселе сотто. Ошол сотто өкүм чыгаргандар бирөөнү кесип ийет, бирөөнү куткарып ийет, жанагы жазадан түрдүү эмелер болот. Ошондо көбүрөөк мына ушул para берүү жана para алуу факторлору катталат. Демек, соттордун өкүм чыгаруусунда экинчиден эмне? Жанагындай кызматка дайындалууда, мына ушундай учурларда para мындай бир бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү адаттагыдай эле бир жолго коюлуп коюп атат. Биз буга бардыгыбыз каршы турушубуз керек. Биз ыйманыбыз болгондон кийин Кудайдын өкүмү, пайгамбардын сүннөтү деп билип, болушунча буга каршы турушубуз керек. Каршы турганда кандай? Өзүбүз para албашыбыз керек, биринчиден. Өзүбүз para бербешибиз керек. Үчүнчүдөн, para алып, para берип аткандарга разы болбошубуз керек. Разы болгондо болбойт. Разы болсоң да ошолордун күнөөсүнө шерик болосуң. Китептерде мындай сөз айтылат. Bir жерге бардың, ошол жерде мункар иш болуп атат. Шариатта тыюу салынган иш болуп атат. Бирок ошол жерге бардың, амру маруф нахи мункар ниетинде бардың дейт. Бирок кыла албайсың ошону, сенин сөзүңдү укпайт дейт. Ой, бул ишиңер жаман, муну кылбагыла, күнөөкөр болосуңар деп айтсаң укпайт, билесиң дейт. Бирок ич-ичиңен өкүнүп, ошол жерде катышып аткандыгыңа кайгырып, келбей эле коюп апмын. Булар акмак турбайбы? Арак ичип атат. Тиги зынага алып бара турган махрам намахрамдар аралашып жүрөт деп кейип отурсаң, амру маруф нахи мункар кылгандын соогун аласың. Күнөөкөр болбойсуң дейт. Бирок бир жерде ошондой мункар иш болуп аткан болсо, а жерге катышканым жок. Башка эле жакта жүрөсүн. Эми замандын талабы ушу экен, жаштар ушундай кылат экен, элдин баардыгы кылып атпайлы деп, ага разылык кылып койсоң, ошолор менен бирдей күнөөкөр болосуң дейт. Демек, анын сыңарында биз para кортуп иманып кайрылсак, биринчиден өзүбүз para бербешибиз керек, para албашыбыз керек, жана para бериш менен para алышка нааразы болуп жүрүшүбүз керек дайым. Бул биздин иманыбыздын белгиси ушул. Кээде уруксат деле берип коюшуңуз мүмкүн. Үйдө отуруп эле балаңыздын бир иши жүрүшпөй аткан болсо, бараңыз бир ишке жайгаш керек болсо, ата мен ушу ишке кирген атамын, бирок ушунча талап кылып атат десе, мейли балам бере бер десең, берген өзүң да бара барсың да күнөөсүн. Кой, керек бо. Керек эмес, андан көрө ачка отурганыңыз жакшы балам. Para берип жумушка орношкондон көрө кой, ачка эле отуралы. Эртең кыяматта мунун акыбалы ушундай, тигиндей, мындай деп. Масрух деген bir tabiin болгон. Чоң tabiiнден бири. Ал мындай деп айткан. Al-qadi idha akala al-hadiyata faqad akala as-suhta wa idha qabala ar-rishwata balagat bihi al-kufra.
Eğer qazı degen, oşol öküm çıkarucu sot adam jönden-jön ele biröөнүн hadiyaсын kabul kılsa aram jegen menen barabar bolat. Ha bирок parаны kabul kıla turgan bolsa imandan çıkıp kafir bolat dedi. Qazı bolgan adam bolsun, oşondoy бүгүnkү биздин тил менен айтканда сот болсун, бирөөлөрдүн jönden-jön эле hadiyasın belegin alğanğa da bolboyt. Jada kalsa bирөөлөрдүн çakırık ziyapatına da tuş geldiğinkine bara bergen bolboyt. Bирок ошо qazı болгонго чейин, сот болгонго чейин бирөө ага адат кылып дайым жыл сайын белек белип жүргөн болсо, жыл сайын орозодо озачарга чакырып адатынча ага тамак берип жүргөн болсо, ошого гана барганга уруксат деп айтат. Kitaplarda. Kalganı paranı sende olup kalat deyip. Bileşler Hindistani damla degen çoğun alım ötken ustaz damla. Bizden ustazların ustazı olur. Oşa kişi Afganistan'daki ustazı Jalalabad şaharının kazısı olgun. Afganistan'da Jalalabad degen şahar var. Oşa yerde kazı olup durgan. Oşa bayan men aytkanda oşol uçurda kazının azı toluk kandı sottun hukuku olgun. Qazı damlanın ustazımdın minip jüre turgan atı var ele deyt. Anam men ağa bazardan barıp bede satıp aldım deyt. Çöp. Bede dep aytılabı. Anam bir 3-4 po bede aldım da oşonu uyga bir araba keşke öce bir kötürü turgan adamga kötürtüp kelense bile bir kişi çırkap gelip men kötürüp barıp bereyin de ona janağı 4 po bedeni jelkesine artıp kötürüp meni aldıma düşüp alıp uydu biletken Qazı damlanın uyuna geldik deyt. Darozdan girdik düşürüp atkanda Qazı damla үйден çıkıp kaldı dagın. Kançaga süйлөштүң жol kiresin dedi. Dediler, "Jok, Qazı damla biz sizge jönle kızmat. Akımda albaymın." Dediler, dagın bir eki jigitти karmagına dagın urgular edi, darra menen. Ana men taң kaldım dedi. Bul Qazı damlaga ihlas kılıp kızmat kılıp atsa, bedesini bazardan götürüp uyga jetkirip bersem nege buga jaza berip atat, urup atat dep taң kaldım deydi. Anam menden suradı. Bilçi, oşol bazardan uşu yerge şu bedeni kötürüp kelgenge adatta kança hakkı berilet. Mınça berilet eken. Beriledi, ona berip janagını uruşup kuup жиберди deydi. Anam bunu ne kılganыңыз dep surasam, uçurda uşunun işi sotto karalып atat dedi da. Uşu işinin işi sotto karalып atat. Men uşonu karap atamın. Eğer men bunu janagында kızmatın kabul kılsam, para katары болот мага dedi. Para katары болот мага деп, ушул жорокты кылды дейт. Demek, negizi baya sözümdün başında aytkanday, bizdin ibadatыбыздын, dualarыбыздын kabul болуусунун şartı bul aramdan sактануу экен. Para berүү, para alуу өтө кесепеттүү иш болгондой эле адамдын өзүнө дүйнөсүнө чоң зыян бергендей эле коомго да, айлана чөйрөсүнө да, үй бүлөсү балдарына дагы зыяны жетет. Арак ичкен адам өзүнө гана зыян кылышы мүмкүн. Намаз окуган адамдын күнөөсү өзүнө гана болушу мүмкүн. Зына кылган адамдарда өзүнө эле күнөө болушу мүмкүн. Мунун кесепети бүт бардыгын айлана чөйрөсүнө жанагы оорлуу бир жуга турган бир илдеттей, вирустай зыяны тийбей койбойт да. Сөзсүз тиет. Бүгүнкү күндө мамлекетибизден көрүп атасыздар, саясатында коррупцияга каршы күрөшүү болуп атат. Ошол коррупцияга каршы күрөшүүдө биз да жардам беришибиз керек да. Айрыкча мусулмандар чоң жардам беришибиз керек биз. Чоң жардам беришибиз керек. Жол эрежесин бузуп коюп деле ун чыкпай берип коюп кете беребиз. Адаттагы болуп калды, адаттагы болуп калды. Кээ бирөөлөр ойлойт экен, мен ошондой, мисалы үчүн бирөөдөн ошондой алдым, аны жебейм, бирок машинеме бензин куюп аламын дейт. Sen жебесең деле, машинеңе бензин куйсаң деле, атаңа чөп берсең деле, баары бир күнөөкөр болосуң. Sen истиамал кылган болосуң, аны пайдаланган болосуң. Демек, урматтуу туугандар, мен ушул жерден кайрылып кетемин. Бардыгыбыз
Kırgızstandın jarаны katары. Birinciden biri Kudayдын kulu, paygambardın ümmeti katары. İkinciden Kırgızstandın jarаны katары. Oşol korrupsiyaga күрөшүүдө болушунча биз жардамыбызды беришибиз керек. Жардам беришибиз керек. Жүргүзүлүп аткан саясатка. Мушу темага улай сөзүбүздүн акырыбызда бир зарыл бул көйгөй бар экен, көйгөйлүү маселе бар экен. Ошо жөнүндө да эки ооз сөз айта кетели. Бул деле ушуга тийишелүү. Билесиздер, шариятта özün özü öldürür aram. Can, ruh bul Kuday ırı bergen bir bağısı yok nimet bul. Bunu Kuday'dan başka hiç kim beri almaydı. Demek Kuday bizge ırı olup bergen candı özü gana alığa hukuku var. Başka birinin alığa tap takır hukuku yok. Cana kalsa özündükün özün de almayısın. Özün özü öldürgen adam, biröğünü öldürgenden gememez ki nökür olur. Kur'an'a yeter var. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Özünü özünü öldürme bile. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ Sadakallahu aleyhi. Sizler özünü öz kulunar menen halakatka, ölümge taştava kıla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis etken مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ Kim özünü özü öldürüp oturgamasa al toz oku degen. Jana kalsa özünü özü öldürgenge janaza da okulup degen sayasi çeçim de kabul alıngan. Şariat jari olup turgan adamların imanı güçlü olup turgan uçurda özünü özü öldürgen adamga janaza okulup degen çeçim kabul alıngan. Nege? Adamlar uşunu bilse, koy özünü özün öldürsen janazasız gömülüp gide degensin. Janazasız gömülüp gide bu çok baktısızlık bu. En bir jetken baktısızlık usul. Dep belki oşol işten tıyılar degen. Özün özü öldürүүнүн жолдору түрдүүчө. Özün özü öldürүүнүн жолдору түрдүүчө. Birөө atını ölөt. Birөө var asını ölöt. Birөө var jardan boyun taştayt. Birөө özün suuga taştayt. Birөө özüne bıçak urat. Birөө uu içet. Kanday jol menen bolbosun özün özü öldürүү aram. Hadislerde gelet. Birөө özüne bıçak sayıp özünü özü öldürgen bolsa kıyamatta koluna bıçak berilip kayra özüne sayıp kayra özünü özü öldürüp öret. Oşol azapты kayra tatay öret. Кейбір адамдар кейбір проблемаға көйгөйгө түшүп калат. Кредити миллион каршы ашып кеткен, жетигинде мындай. Же бир ай жерине өтө доо кете турган бир иш болгон. Анан бул дүйнөгө сыйбай калып, жанагы бизде бир сөз бар кыргыздар. Ариет намыс өлүмдөн катуу деп. Өлсөм эле кутулам деп ойлойт да. Өлүп эле алайын кутулам дейт да, өлүп алат. Ал көйгөй чечилбейт, проблема өзү эле ордунда калды. Kayra özünün başına ahiretlik köygöydü, üyü aldı. Dünyasını da güydürü aldı, ahiretini de güydürü aldı. Bunu benim hiç mesele çekilmiyor. Yani uşun erse tuğanlar, görüp atağız, bilip atağız, görüp yaşlarda kaytalanı otat. Görüp yaşlarda. Bardığımızın yüzde baldarımız var, prezentlerimiz var, yaş inilerimiz var, ülkelerimiz var. Bul oylana turgan, bul aldın ala turgan bir oluttuğu meselelerden biri olup kaldı. Emi, karap görelim. Temeki çekse bana oluyor. Temeki emi bul sigaret, je nas dedik. Şariatta bol boy. Nege bol boy? Densoğluğuna ziyan ekenligi anık. Salamatlı Saqtao Ministerliği eskertip, temeki çegүү sizin densoğluğunuzga ziyan dep, bajıraytıp oşol temekinin paçkasına жазып koygun. Anan, temekini çekken adam, paydalangan adam, uzak möөнötte tasir ete turgan uunu içkengi bara var da. Özünün ömürün özü kıyvatpay urundan. Tuğra asını ölse dele, atını ölse dele, tağdırı da oşolca peşinesine oşol ömür жазылган eken öldü deybiz.
Taqdirinde uşu жазылған екен дейбіз. Бірақ айтамыз да, егер асынып алып алғанда, егер атынып алып алғанда дағы көп жашайды эле дейбіз да. Анын сыңарында айтамыз да, тамеки чекпегенде, нас чекпегенде дағы бір 10 жыл жашайды эле дейбіз го. Кейбіреулер айтады, тамеки эмне болот десе, кейбір апыртма сөздөр да бар. Тамеки деген бұл жанагы шайтандын сейдигинин себебинен өсүп чыккан бір набатат өсүмдүк экен дейт. Тамеки эгилген жерге жер 100 жыл зикир айта албайт экен дейт. Насқа вагын жанагындай ажатканага түшүп кетсе капка кашылып кетип, жана башка деген өзүнчө бир эмелер бар. Булардын баарын четке сүрүп коелу. Бирок биз акыл менен алып караганда ден соолугубузга зыян экендигинин өзү мунун арам экендигине ачыктала алат. Мамлекет тарап, Минздрав тарап зыяндын аз көөнө карап өкүм чыгарышы мүмкүн. Мисалы үчүн наркотикти Минздрав, өкмөт, мамлекет катуу тыюу салган, мүмкүн эмес. Муну колдонгон адам, саткан адам, алган адам соттолот, билесиздер. А бирок тамекиге эскертүү гана берип атат. Шариятчы, шариятта экөө тең бирдей арам. Зыян азбы, көппү? Шарият аны этибар албайт. Зыян болсо эле болду. Жанагы аракты мас боло турган деңгээлде ичсең да арам, бир тамчы ичип алсаң да арам барыбыр. Ошондой сөз. Шарият тыюу салгандыгы ошодон. Эми биз келип токтоло турган нерсе, бүгүнкү күндө мектеп окуучуларында да ушул нерсе болуп атат деген кабарлар, маалыматтар болуп атат. Жанагы синтетикалык бир наркотикалык зат бар экен. Мен аны кейін түшүнбөйм өзүм. Таблетка эмнеген? Азыр мен чолон болбой калып, интернетте карайын деп аттым эле. Иши бир жанагындай тамеки окшоп тартып, же шприц кылбай, башка бир жолу чыккан иш. Анан ошону мектеп балдарынын арасында, студенттердин арасында колдонуу өсүп барат иш. Аны ким кылып атат? Чет өлкөдөн бирөө келип кылып атат. Ушу өзүбүздүн да балдарыбыз кылып атат. Сиздин балаңыз, менин балам. Жат бирөөлөр эмес да. Бул баарыбыздын көйгөйүбүз болуш керек. Жана мен айттым. Тамеки чеккен адам, нас чеккен адам бул өзүнө өзү эле зыян кылат. Арак ичкен адам деле өзүнө өзү зыян кылат. А бирок баңгизатты колдонгон адам бул урпагын да булга болот. Булардан майып бала төрөлөт. Дени соо бала төрөлбөйт наркомандан. Бул насылга, урпакка да зыяны кетет. Мунун арамдыгы, баңгизаттын, наркотиктин арамдыгы сигарет, арак, тамеки сыяктуу нерселерден миллион эсе артык турат. Насылды буза турган нерсеге шариат эч качан жол берген эмес. Ойлонолу туугандары. Үйүбүздө балдарыбызды көзөмөлдөйлү. Не кылып атат, не иш жасап атат, ким менен жүрүп атат, түнү көп калып кеткен жокпу? Чөнтөгүн карайлы, укугубуз бар ата болгондон кийин, эне болгондон кийин. Сумкасын карайлы. Ооруну дарылагандан алдын алган оң дейт туугандар. Ооруну дарылагандан анын алдын алган оң дейт. Жаштар биздики. Ошол жаштар сиз менен биздин келечегибиз. Алардын келечегине, алардын жашоосуна, алардын абалына кайдыгер мамиле жасабайлы. Заман ушегенде деп колуна айфонду алып берип коебуз да, ошону менен карабайбыз. Түн жарымда келсе ушу эле кенем элдин баары эле ушуда деп атабыз. Мындай нерсе болбойт. Бул жапатырмак бардыгыбыз кайгыра турган, бардыгыбыз бирге күрөшө турган көйгөйлөр туугандар. Бүгүндөн баштап барып балаңызды контроль кылыңыз. Бүгүндөн калбасын. Сөзүңүз жеткен ага туугандарыңызга да айтыңыз. Мен бүгүн бир жумага катыштым эле, молдоке ушуну айтты деп. Биз облус боюнча бүт, балким эменин муфтинин буйругу менен кечиресиздер. Өлкө боюнча бүт ушу маселени бүгүнкү жума намазга камтып кеткиле деген муфтинин буйругу бар. Бул ошол көйгөй болгондугу үчүн, тиешелүү мамлекеттик органдардан биз тарапка сураныш болгондугу үчүн бул нерсе Азерет муфтинин буйругу менен жеткирилип атат. Андыктан балдарыбызды жанагындай бир жаман нерселердин, ошондой баңгизаттардын кылтагына илинип калышына өзүбүз жол коюп койбойлу. Эчтен көрө кеч дейт.
Ошону караңыздар, ылайым мындай нерселер болбосун. Мен сиздин балаңыз үчүн туктап дей албаймын. Бирок сиздин балаңыз менин балам сиздин балаңыз. Бардыгыбыз коомубуз биздики, мекен биздики, келечек биздики. Андыктан бардыгыбыз бирге кайрылалы, бирге ушулардын алдын алып жолун көрөлү. Кудайым бизге туура түшүнүк берсин. Мына ушундай паракордуктан, арам нерселерден, өмүрүбүзгө ден соолукка зыян нерселерди колдонуудан, тамеки, арак, айрыкча баңги заттарды колдонуудан, башкаларды дагы колдонуусунан мындай бир өзү жийиркентип койсун. Ошол нерселерден туура түшүнүк берген болсун. Кудайым өзү жалгасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.